Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар программасы. Бүгүнкү жаңылыктарды мен Аскар Баймуратов алып барам. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы тактоо солгун жүрүп жатканын билдирди. Президент эки тараптуу сүйлөшүүлөр өтө жай жүрүп жатканын, буга себеп катары Тажик тараптын кээ бир тилкелеринде 1924-жылдагы карта менен тактоо талабы болгонун Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде билдирген. Кошуналар жакшы эле келе жатып, айрым тилкелерге келгенде бул жерди 1924-жылкы карта менен чечели деген сунуштарын киргизип жатышат. Ошон үчүн маселе токтоп калууда. Чындыгында 1924-жылдагы карта менен чечели деген сунуш юридикалык жана моралдык жактан да туура келбейт. Анткени ал жылы алар да биз да өзүнчө мамлекет эмес элек дейт Садыр Жапаров. Президент эгер эки тарап тең макул болуп 1924-жылкы карта менен чечсе, анда чек ара тилкесинин баарын кайрадан карап чыгуу керектигин билдирди. Ошол мезгилде эки тарап тең макул болуп, иштер тез кетип жаткандыктан майга чейин чечип бүтөбүз деп болжогом. Тилекке каршы бүтө элекпиз деп билдирген президент маегинде. Садыр Жапаров өткөн жылдын соңунда Баткендеги иш сапары учурунда май айына чейин чек араны тактоону аяктоого ниеттенип жатканын билдирген. Эки өлкө ортосундагы чек ара такталай электигинен куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталып турат. Эң ириси былтыр сентябрда болуп, Кыргызстан анда 63 жарандан айрылган. Жаңжалда Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тартты. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны набыт болгонун жарыялаган. Лейликте Куран жарышы өткөрүлдү. Райондук маданият үйүндө Лейлик хатибияты жана Адеп башаты диний уюму тарабынан Рамазан Куран аяттуу Куран жарышы өткөрүлдү. Бул тууралуу облустук казыяттан билдирди. Мелдеш Лейлик району боюнча өткөрүлүп, ага кеминде бир пара Куран жаттаган 20 жашка чейинки 100гө жакын өспүрүмдөр жана уландар катышты. Жыйынтыгында жалпы 6 байгелүү орунга ноутбук, смартфондор, телевизор, велосипед, самокат жана дипломдор ыйгарылды. Кадамжайда 16 мыйзамсыз курулуш аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Кадамжай районундагы 16 ишкердик субъект жер мыйзамдарын одоно бузуу менен аталган аймактагы Аңкурсай сел жүрүүчү кооптуу жерге соода түйүндөрүн ачып алышкан. Бул курулуштар боюнча 14 апрелде Кылмыш жаза кодексинин өзүн билемдик беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Аксай айыл аймагында 25 турак үй сел кооптуулугунан корголууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу чараларынын негизинде сел коркунучунан коргоо аракети Баткен районунда уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлады. Сел көп келип, бар жокту басып кеткен үчүн былтыр анан бердик ага ушундай биздикин сел аранын түздөп берилди. Ошонун негизинде мына азыр келип иш башталып атат. Азыр эми аралыгын ортосун 20 метр кылып эки жагын сүрүп селдин нугун түзөп алып түшүп беребиз деп ишти баштадык. Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүнүн Миңбулак айылында сел өтүүчү сайдын нугун түздөө жана ичин жээктерин бекемдөө иш-чарасынын негизинде 1 километр аралыктагы ички сай тазалоо жумуштары ошо министрликтин планына. Бир эле Аксай айыл аймагынын Миң-Өрүк айылында бир булдозер техникасы тартылып, сай жээгине жакын жайгашкан 25 турак үй, 900 метр ички чарбалык жол жана 1,5 чакырым ички чарбалык арык сел коркунучунан корголууга алынат. Ушуну менен жаңылыктар программасы соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.